Алахан Ихсанбаевич. Ушул суроодон улам да, мына Жумгал мырза, сиз азыркы кызматкерлердин ичинен эң бир тажрыйбалуусуз. Сиздин дагы жашыңыз келет атат пенсияга. Бүгүнкү күн менен эмес, эртеңки күн менен бир көз чаптырып туруп ушул мыйзамды бир өзүңүз карап чыкпайсызбы? Эртең ушул мыйзамга силер өзүңөр туш келип калбайсыңарбы? Кандай болот? Заман ушунчалык тез өзгөрүп атат, атаңдын көрү бүгүн тордун аркасындагы киши эртең келип төрдө отурат. Бүгүн төрдө отурган азаматтарды түштөн кийин карасаң тордун аркасында болуп калып атат. Бир кишиден улам эмес, силер адамдык, инсаний, мындай бир жигиттик, бир адамгерчилик позиция менен карабайсыңар ушул мыйзамга. Азыр Нуржигит мырза көтөрүп аткан маселе бул өтө өзөктүү маселе. Азыр кыргыз милициялары буйрукка көп баш ийбейт. Биз ачык айталы. Кокус бирдеме болуп кетсе, бүттү, биз эл тараптабыз дейт. Себеп 2010 жылы өзүнүн конституциялык укуктарын коргойм деген азаматтардын бүтүндөй баары камалып кеткен. Аны өкмөт таштап кеткен. Бийлик таштап жиберген. Моокуму канып, ушунчалык катуу буйруктарды аткарган. Сиз айтып атасыз, алар аскер кызматкери катарында буйрукту аткарат деп. Кече эле коргоого алып жүргөн инсанды буйрук берип койсо, сүйрөп чыгып келатат. Кийинтирбестен чала жалаңач кылып алып сүйрөп чыгып келатат. Бул буйрук эмес, бул инсандык эмес, бул мыйзамдуу эмес. Ушундай жагдайга мен түшпөйм деп бүгүн ким кепилдик берет? Мен суранычым, өткөндө да айттым эле, экөөбүз жекеме-жеке да сүйлөштүк эле. Ушуну бир инсандык жагынан, ар бир мыйзамды туз көчүрүп алганыбыз болбойт да, биз кыргыз философиясын, дүйнө кабылдоо, дүйнө таануу, өзгөчөлүгүбүздү кошо алып, мыйзамда ошол жыттар чыгып туруш керек да. Силер башка өлкөдөн көчүрүп алдыңар да муну. Өзүңөр ойлоп чыккан жоксуңар да, муну тапкан жоксуңар. Ошон үчүн кээ бир сөздөр ошо орусча бойдон калып калып атат, түшүнүктөр. Кандай дейсиз? Менимче биринчи кезекте сиздердин өзүңүздөргө керектүү сунуштарды айтып атабыз да биз. Ушу керектүү сунуштар болгон үчүн биз ушу өзгөрүүлөрдү киргизип атпайбыз. Азыр мына мыйзамдын долбоору, азыркы иштеп аткан мыйзам көп деле айырмасы жок. Сиз айткандай действительно консервативный бул закончу мыйзам. Ушундай болот. Ошо айырмасы жок экенин айтып атам. Социалдык коргоону сиздер укуктук тарабын күчөтүп карабайсыздарбы деп атам да. Мына мисалы Атамбаевди айтып атканда мен ушу эч ким эмес, жумушсуз эле бир киши катарында айтканмын. Бул мыйзам, бул конституциялык өзгөртүү Атамбаевга иштебеш керек. Мыйзам артка күчкө ээ эмес. Бул өзгөртүү Сооронбай Жээнбековдун өзүнө иштейт деп. Мына тарых көрсөтүп атпайбы? Тарых көрсөтүп атат. Мыйзамсыз баягы депутаттарга салып берди, мыйзамсыз анын кол тийгиз макамын алып салды. Мыйзамсыз. Себеп экс-президент деген макам бар анда. Макам болчу. Мына ушундай экен да, заманын кургур деген 2 саатта өзгөрүп кетет экен, күн тийип турган жерге жаан нөшөрлөп төгүлүп кетпедиби? Биз бири-бирибиздин артыбыздан кууп жүрбөй, мыйзам менен кепилдикти кийинки келген кишинин көзүн карап жалдырабай, мени мыйзам коргойт деген түшүнүктү калыптандырбайлыбы деп атам да. Макул, эми өзүңөрдөн көргүлө. Ошо каралбаган үчүн айтып атам мен. Биз тапкан жокпуз. Рахмат. Рахмат.